Assalamu алейкум. Амансыздарбы? Азыр мага Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн бир айылдык кеңешинин депутаты кайрылды. Жалпы Папан элинин атынан кайрылып жатам деди. Эгер эсиңиздерде болсо, мындан 2 жыл мурда жаз эрте мен өзүмдүн санаалаштарым менен анан бир түркиялык Кыргызстанда бир нече жыл жүрүп, Кыргызстандын керемет кооз жерлерин ушу интернет тармактарына, дүйнө элине кооз кылып көрсөтүп жүргөн белгилүү бир сүрөтчү менен чогуу Папан ашуусуна барып, тагыраагы Папан суу сактагычынын дамбасынын үстү жагы батыш тарабы болуп калат. Панорамада дөңдөгү тегиздикте ошол жерде бир аз эс алып, ошол жердин керемет жер экендигини сүрөткө, видеого тартып, биз өзүбүздүн тармактарга, каналдарга чыгарган элек. Ошондон кийин ал жерге эс алуучулар өтө көп барыптыр. Былтыркы мурдагы жылдары, жаз эрте. Оштон, ушу жакынкы айылдардан, райондордон ошол жерге көп барып, пикник кылып, ошол жерде бир аз эс алып, сүрөткө түшүп, анча-мынча оюндарды уюштуруп, ушинтип эс алып атыптыр. Азыр дагы Папан эли тынчсызданып, атайын бизге кайрылуу менен ошо депутаты аркылуу чыгып атат. Эмне үчүн? Эс алуучулар ал жерге барып, элдин үлүшү болгон жерин, эгинин, чөп жайын каалагандай тепселеп, элдин мындай чөп алышына, эгин алышына, дан алышына бир аз зыян келтирип коюп атыптыр. Демек, бул жерде эс алуучулар ушул нерсени, ушул жагдайды эске алыш керек деп ойлойм. Мага Папан эли, ошо Папан айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты айтып атат, сен келип ушул жерде бир элге келбегиле деп кайрылуу жасап берсең, эл ушинтип суранып атат дейт. Анан мен айттым, Алланын берген бир керемет жери болсо, мен кантип элди келбегиле деп айтам. Туура түшүнүңүздөр. Элге ушинтип кайрылуу гана кылып коем деп, урматтуу эс алуучулар, сиздерге өзүмдүн атымдан, Папан элинин атынан кайрылуу жасайт элем. Сиздерди ал жерге такай келбегиле деп мен кесе айта албайм. Анткени Алланын бизге берген, Папан элине берген керемет жери. Кооз жери, ушунчалык панорама. Ош шаары дагы, Кара Суу чөлкөмү дагы, нар жагы Папан, тоолордон бери аябай жакшы көрүнө турган жер. Сүрөткө, видеого дагы Папан суу сактагычы дагы, көл дагы өтө сонун чыгат. Ушундай кооз жерге мен сиздерди келбеңиздер деп кесе айта албайм. Бирок биз элдин акысын дагы эске алалы. Элдин акысы ал жерде үлүш жери, элдин эгини, элдин эртең ала турган даны, азыгы. Элдин чөбү, жайыты. Ушул нерсени эске алалы туугандар. Папан элинин ал жерде үлүш жери бар экен, чөп жайыты бар экен. Ошону барып тепселеп салбайлы. Ар түрдүү таштандыларды, желим идиштерди, клёнка, салафандарды, бүт тамак аш калдыктарын ал жерге чачып, ар жерге ыргытып таштабай, керемет Кыргызстанды булгабай, ушул жагдайды бир эске алалы. Өзүбүзгө өзүбүз сак бололу, өзүбүздү өзүбүз сыйлайлы, Алланын берген керемет жерин таза кармайлы. Анткени бул өзүбүздүн кереметтүү Кыргызстаныбыз. Элдин акысына кирип калбайлы туугандар. Ушуну мен сиздерге, эс алуучуларга Папан элинин атынан, азыр мага чыгып жаткан депутатынын атынан, өзүмдүн атымдан эс алууда эрежени так сактаңыздар. Элдин жайытын, элдин чөбүн, элдин эгинин, элдин данын, элдин акысын баспаңыздар. Элдин акысына кирип калбаңыздар деп эскертет элем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.